Кыргыз-Кытай чегарасы бир канча мөөнөткө жабылат. Алайда Алымбек Датканын 220, Курманжан Датканын 210 Алай театрынын 75 жылдыгына арналган чоң иш-чара өтөт. Кыргызстанда 1-октябрдан 4-октябрга чейин жаан, кар, 3-октябрдан 5-октябрга чейин үшүк түшөт. Куран жарыш баткендик жигит 200 000 сом жана умрага жолдомо алды. Кадыр Атамбаев Бишкекте жол кирени кымбаттатууга каршы чыкты. Түндүк Казакстан облусунда куш тумоосу жайылууда. Казакстанда өткөн марафондо кыргызстандык жөөгүлүк алтын байгеге ээ болду. Чүйдө үйдөн өрт чыгып, бир аял түтүнгө уланып каза тапты. Сокулуктагы жол кырсыктан бут үзүлүп калган жаран өзүнө келе элек. Бишкекте жол кире 1-ноябрдан тартып көтөрүлөт. Куран жазы аталышындагы республикалык Куран жарышында Куранды 30 парадан жатка окуу боюнча Баткен облусунун атынан катышкан Иброхим Карим Алабаев 1-орунду багындырды. Бул тууралуу Баткен казыятынан кабарлашты. Сынак Кыргызстандын мусулмандарынын дин башкармалыгы тарабынан уюштурулган. Финалдык бөлүк 25 сентябрь күнү Базар Коргон шаарынын Актайлак-Ата Борбордук мечитинде өттү. Жеңүүчүлөргө акчалай сыйлыктар тапшырылган. Алгач облус шаарлардагы казыяттарда тандоо туру өткөрүлүп, андан 1-орунду алган жеңүүчүлөр финалдык беттешке жолдомо алышкан. Кытай Эл Республикасынын түптөлгөн күнүн майрамдоого байланыштуу 1-октябрдан 7-октябрга чейин Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы чек-ара бекеттери жабылат. Мамлекеттик чек-ара кызматынын маалыматына караганда, Торугарт жана Эркеч там көзөмөл өткөрмө бекеттеринен жүк алып өтүүгө тыюу салынат. 8-октябрдан тартып бекеттер кайрадан иштей баштайт. Атайын алгоритмге ылайык аталган өткөрмө бекеттеринен азырынча Кытайдан келе жаткан жүктү гана алып кирүүгө уруксат берилет. Алайда Алымбек Датканын 220, Курманжан Датканын 210 Алай театрынын 75 жылдыгына карата чоң иш-чара өтөт. Республикалык маанидеги фестиваль биринчи жолу 29-30 сентябрында Гүлчө айылында уюштурулуп жатат. Иш-чара Алымбек Датканын 220, Курманжан Датканын 210 жана Алай театрынын 75 жылдыгына карата өтөт. Бул тууралуу Токтогул Ажибаев атындагы Алай музыкалык драма театрынын жетекчиси Алымкул Исаков билдирди. Иш-чара маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен Алай райондук мамлекеттик администрациясы биргеликте колдоого алынды. Фестивалга өлкөнүн 7 облусунан жана Өзбекстандан Наманган облустук музыкалык драма театрынын жааматы спектакльдерин тартуулайт. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Кадыр Атамбаев жол кирени көтөрүүгө каршы чыгып, маршруттук фирмалардын мафиясын текшерүүнү сунуштады. Ал керектөөчүлөрдүн укугун коргогон Кыргыз Транс көзөмөл уюмунун маалыматы боюнча бир маршрутканын айдоочусу күнүнө 3-4 миң сом табаарын айтты. Ошондой эле ал тарифти көтөрүү мыйзамсыз деп эсептээрин айтып, эгер жогоруласа сотко кайрылууну пландап жатканын билдирди. Себеби азыркы анализдер жол кирени кымбаттатууга негиз боло албайт деген пикирин ортого салды. Шаарда 3 миңдей маршрутка болсо, демек фирмаларга күн сайын 9 миллион сом түшөт экен. Бирок фирма ээлери салыкты жашырып, чыныгы феодализм менен алектенишет. Бул жерде жооптуу кызматкерлердин коррупциялык иштерин көрүп жатабыз. Фирмалар киреше чыгашасы тууралуу отчет бербейт экен. Андыктан бул маселени чечпей туруп жол кирени көтөрүү туура эмес. Маршруткачыларды митингге чыгарып коюп, үстүнө мафиянын королдору жашырып отурат, деди Атамбаев. Учурда Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары коомдук транспорттун жол кире акысын көбөйтүү боюнча токтом долбоорун карап жатат. Долбоорду вице-мэр Талайбек Орозов сунуштаган. Эске салсак, июндун башында Бишкектин маршрутка айдоочулары жол кире акысын 15 сомго көтөрүүнү талап кылып иш таштаган. Ушундай эле көрүнүш январь айында да болгон. Түндүк Казакстан облусунун Макжан Жуманбаев районунда куш тумоосу жайылууда. Бир апта ичинде 1000ден ашык үй канаттуусу кырылган. Лебежа айылында карантин жарыяланды. Куш тумоосу диагнозу ветеринария боюнча улуттук референт борборунда жүргүзүлгөн лабораториялык изилдөөнүн жыйынтыгында ырасталды. Тумоо үй канаттууларына көлмөдөгү жапайы куштардан жукканы аныкталды, деди облустук акимчиликтин ветеринария башкармалыгынын баш кадиси Нариман Тасболотов. Анын айтымында вирустун бар жоктугун текшерүү үчүн коңшу айылдардан да үлгүлөр алынып, лабораторияга жөнөтүлгөн. Түндүк Казакстан облусунун бийлиги куш тумоосун алдын алуу үчүн быйыл 1 миллион доза вакцина сатып алган. Алардын 1,5 бөлүгү Лебежа айылындагы канаттууларга сайылган.
26 сентябрь 23 чамасында Ала-Мүдүн районунун Маевка айылындагы Жаш гвардия көчөсүндө жайгашкан турак үйдөн өрт чыккан. Өрттүн кесепетинен 1932 туулган жаран түтүнгө ууланып каза тапкан. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирет. Өрттү өчүрүүгө номер 8 өрт өчүрүүчү унаа тартылган. Саат 23:40 өрт чектөөгө алынып толук өчүрүлгөн. Аялдын жансыз денеси Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп берилген. Натыйжада турак үйдүн бөлмөсүндө диван күйгөн. Өрттүн келип чыгуу себептери такталууда. Чүй облусунун Сокулук районундагы Белек айылында жол кырсыгы катталып, жабыркаган айдоочунун абалы оор. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, 27 сентябрь Сокулук районунун Белек айылында 2 унаа кагышып, 3 адам жаракат алганы маалымдалган. Audi жүз үлгүсүндөгү унаа менен Hyundai Porter кагышкан. Анын кесепетинен 3 эркек киши ар кандай жаракат алды. Куткаруучулар жабыркагандарды тез жардам кызматына өткөрүп берген. Сокулук райондук жалпы дарыгерлердин практикалуу борборунан билдиргендей, жабырлануучулардын экөөсү сыныктар бөлүмүндө жана бири жандандыруу бөлүмүндө жатат. Жандандыруу бөлүмүндө түшкөн бейтап Hyundai Porter үлгүсүндөгү унаанын айдоочусунун 2 буту жанчылып үзүлүп кеткен. Абалы оор. Кечинде бир операциясы болду. Бирок дагы эле эсине келе элек. Ал эми сыныктар бөлүмүнө түшкөн 2 бейтап баш мээсинен жаракат алган деп айтылат маалыматта. Кыргызстандык жоогүлүк Гүлшанай Сатарова Нур-Султан шаарында өткөн Астана марафон 2021 иш-чарасында алтын медаль утуп алды. Сатарова аялдар арасында 42,2 чакырымды 2 саат 35 мүнөттө чуркап өткөн. Атандашы андан 21 мүнөт артта калган. Жарышка катышкан дагы бир кыргызстандык спортчу Илья Тапкин эркектер арасында 2 саат 24 мүнөттө келип, коло медалга ээ болду. Нур-Султан шаарынын акимчилигинен маалымдашкандай, Казакстандын 30 жылдык эгемендүүлүгүнө арналган марафонго өлкөнүн 45 шаарынан 3000ге жакын киши катышкан. Финишке жеткен ар бир марафончуга эстелик медаль тапшырылып, 37 миллион теңге кайрымдуулукка жумшалары айтылат.